митингкен. Мына бүгін митингке деп шыққан адамдар не деген урамен шықты. Баткенге алып барыла бізге автобус алып келе депші. Билік айтқанын қылып автобустар алып келді. Бирок 4 автобус алып келді, бирөөсү толгон жок да. Напрочь отказ берип, biz барбайбыз деп кыйкырып, biz видеодон баарын көрдүк, көзүбүздө элечи. Анан эртең ошолой анан кийин автобустар алып келгенден кийин садыр кетсин деп чыкты да. Эртең кайра эле ошо садыр кетсин. Анан дагы камчы кетсин деп эртең ызы чыгып чыгарат да. Булар уже түшүнүктүү эле ясно да, булар үчүнчү лицо экен. Любой адам билет, үчүнчү тарап экенчи. Эптеп эле кырсанын ичинен өзара уруш неме кылышат да булардачы. Ошол себеп достор, эртең митингке чыккандарды бийлик өкмөттөн, өкүлдөрдөн кыскасы суранайлы. Ошо митингке чыккандардын баардыгын КамАЗга жүктөйбү, автобуска жүктөйбү, билбейм, кыскасы эмнеге жүктөйт, кыскасы жүктөп, ошо азыркы Баткенде күйүп кеткен үйлөрдү, мына кайра күйүп кетти, мына Максат Айлыгында, Аркада, ошол жака ремонт кылган жөнөтүш керек ушулардычы. Чекеден кармап, вот как раз административный правонарушение, ушундай кыскасы иши көп да. Ошондой кылыш керек да, бизге тынччылык керек да, уже мына митингде тоюп калдык да, ошо биз митинг деп жүрүп акыры ушул положенияга келип калдык. Ошо билден сурайлы достор. Мына белгилеп кеткиле ушул видеонун түгүнө, комментарийга белгилеп кетиңиздер. Анан эртең митингге чыгам дегендер мени сөгсөңүздөр, мен дагы кубанам, комментарий жазып сөгөрүлө.